Не сахар долдооруна туугандар бир гана тазалык эң биринчи очередь. Анткени биздин элибиздин ден соолугу бул кымбат турат да. Бул жагын карабайсыздарбы достор? Ар бирөөнүн аттары, ар бир адамдын кийимдери ушул жерде экен да. Карасаңыздар. А биз болсо тигил кухняга киргенде жанагы салаттарга маркировка коюп болчу дейбиз го. Туугандар бул жерде кийимдерге маркировка коёбуз. Мен эң жакшы көргөн жерим ушул съемкаларда жүргөндө халат бакила кийип, анан цехке киргенибиз эң жакшы да. Бул жерден холодильник тамбур дейби, ошол да холодильник деген. Сот коелучу. Карачы болуп турат экен да торттор. Мынакей мөөнөтү туугандар. Бул жеринде уже мөөнөтү менен бардыгы жасалган, анан ушул жерде полный готовый уже магазинге бара турган торттор экен да. Ушулар менен баягы региондордун бардыгына таратышат экен да. Ошондо Ош, Жалал Абад, Ысык көл, бул жак кандай sok? Ош, Жалал Абад, мындай экен а. Ош, Жалал Абад, Ысык көл, Токмок, Чоң Ата бүт бардыгына ушул машиналар жеткирип барат экен да. Карасаңыздар кандай таптаза, жалтырап сонун болуп турат. Башка дагы ушундай фабрикаларга неге эле ишкерлерге сиздерге үлгү да. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, бүгүн өзгөчө чыгарылыш болмокчу. Анткени биз бүгүн Белек кондитердик үйүнө келдик. Конокко келдик деп айтсак болот. Сиздерге ичин акыбалын кандай, кантип жасалат торттор, торт дагы эмнелер жасайсыздар? Десерты, пирожные, пирожное, кофе, круассан, выпечка кылабыз. Таттуулардын баардыгын жасайт экенсиздер. Туура, ооба, бүт таттуулардын баарын кылабыз биз. Бул жерде Саламат айым ушул Белек компаниясынын коммерческий директору болот экен. Бул Белек компаниясы канча жылдан бери иштейт? Белек компания уже 2 жыл болду, 24-октябрда 2 жыл болот бизге. Биздин биринчи фирмалык дүкөнүбүз ушул Нава Покровкада жайгашкан. Ошол жерде эң биринчи дүкөн ушул жерден баштап ачылган. Биякта ачылган. Кыргызстан боюнча ушул кофейнялар, ушундай магазиндер бар, Бар. Азыркы күндө 7 партнердук дүкөндөр бар. Буюрса бул жылы бизде кант ачылат, экинчи биздин фирмалык дүкөнүбүз. Чолпон Атада ачылат. Жалал Абадта ошточу? Аякта 15 партнердук дүкөндөр ачылат. Жаңы жылга чейин 15. По всему Кыргызстан болуптур да, бүт Кыргызстандын баардыгында. Чуйская область боюнча, Ысык көл область боюнча, Талас область боюнча, Көлдүк боюнча. Бүт баардыгында бар экен да. Туугандар, ушундай Белек кондитердик үйү, ушундай кофейняны көрүп калсаңыздар, комментарийге жаза кетиңиздер. Азыр сиздерге ичин чагылдырып көрсөтүп бермекчибиз. Бул жерден кофейня экен. Эл көп эле келеби? Ооба. Кириңиз. Кош келдиңиздер. Нече жакшы жасалгандыр, бул жерде. Да. Бул болсо биздин фирмалык кепибиз Фуксия, бул болсо дүкөн. Биякта мына торттор сатылат, десерттер сатылат. Бул торт срок годности мөөнөтү кандай болуп калат торттун? 72 саат. 72 саат. 3 күнөн 72 саат. 3 күн. 3 ошо 72 сааттан кийин алынат, Ооба, базарат. Жакшы. Дагы торттор бул жериңиздерде? Биякта болсо десерттер. Десерттер экен, индивидуальный заказ менен. Туулган күнүндө же Тарт койчу каны. Достор, туулган күн болсо, балдарыңыздардын дегеле бир марекелер, ушундай праздниктер болсо, ушундай тортторду заказ кылсаңыздар болуп кетет. Мисалы, жанагы магазиндерден көрүп калдым да менчи. Сүрөт, өзүңүн сүрөтүн берсең да ошондой кылып жасап берет. Ооба, ошондой жасап беребиз, индивидуальный заказ менен. Бар деп. Ушундай десерттер бар, пирогтор бар, пахлава. Ассортиментте бизде азыр 40 позиция бар. Торттор менен десерттер 40 позиция жасайбыз. Биз жаңы элеки кофейнянын экинчи этажына чыктык. Экинчи этажына чыкканда бул Белек кондитердик үйүнүн офиси жайгашкан экен.
бул жерде бүт сотрудниктердин баары ушул жердеги иштеген, офистеги иштеген адамдар экен. Бул бөлмөсүнө өткөндө ыраазычылык каттары турат экен. Анан эң башкысы ушул кондитерский цехтин халал индустриядан алынган сертификаты бар экен. Достор, биз цехтин территориясына чыктык. Бул жерге абдан чоң экен дегеле. Анан бул жерден сотрудниктер кирип келет экен. Бул жердеги иштеген адамдар кирип келет экен. Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшыбы? Сиздер ким болуп иштейсиздер? Менин атым Айда, мен кондитердик фабриканын технологу болом. Технолог. Сизден зависит этет турбайбы? Жана бул торттор жасалып аткандары полностью сиздердин көзөмөлүңүздөр. Ооба, менден. Бул жерден киришет, анан жумушчулар ушул жерден кирет экен. Бул жерден жумушчулар кирет дагы, киргенде эле биз жакта бул коопсуздук бөлмөсүнүн Охрана экен да? Ошол жакка келип, бул жакка ар бир келүүчү кызматкерибиз канчада келгенин, канчада кеткенин кол коюп, аты жөнүн жазып туруп гана киришет. Здрасте. Салам алейкум. Как у вас дела? Все хорошо? Мен жакшы көргөн күзөт кызматкери байкелер, достор. Как вас зовут? Василий. Василий, очень приятно, Умар. А у нас? Умар. Умар. Да, очень приятно. Так, достор, анан ушинтип кирет экен бул жерден сотрудниктер, ушул жердеги иштегендер, анан бул тарапты көздөй, Бул тарапты көздөй киребиз. Азыр мен силерге бардыгын айтып берем, түшүндүрүп берем. Киргенде эле азыр эшикти ачып киргенде оң тарабыбызда биздики кийим алмаштыруучу жана бут кийим алмаштыруучу сырткы кийим чечүү бөлмөсү бар оң тарапта. Ал жактан биздин кызматкерлерибиз эшиктен келген бут кийимин чечип, өзүнүн цехке кирүүчү атайын бут кийимдерин кийип жана цехке өтөт. Канча сотрудник иштейт? Канча адам иштейт? Бул жакта биздики 100дүн тегерегинде болот да. 100 адам экен да? Хорошо, хорошо. Так. Ким? Кир, оператор. Оператор баласы тунтуп калбайт. Так. Оң тарабыбызда бул жакта сырткы кийим чечүү жана раздевалка сразу. Бул жакта биз сиздер билгендей эле биздин кондитердик фабриканын ISO 22000 менен иштешебиз. Бул жакта болгон стандарттын баары каралат. Ошондуктан биз эшиктен келген бут кийим менен өйдөнү көздөй цехке кире албайбыз. Ошондуктан бул жакта бутун чечишет, бут кийимди. Сырткы кийимин бул жакка коюшат дагы, андан ары өтүшөт. Сиздер конок болгондукка байланыштуу биз цехке мындай бут менен кире албайбыз, мындай бут кийим менен. Бахила кийип. Бахила менен, да? Ага. ISO менен иштейт экенсиздер да? Ооба, ISO. Регламент Таможенного союза, бүт бардыгы. Не сахардын талаптарчы? Сахардын талаптары дагы болгон Кыргызстан өткөрчүлүк талаптары менен гана иштеш келе, санаптик станция менен татуулукта иштейт жана ошондой эле Таможенный союз боюнча биз андан толуктоо кызматын аткарабыз. Достор, биз бахиланы кийдик, анан кондитердик үйүнө көрсөтүп атабыз. Бул жериңиз? Бул жер биздин кир жуучу жай, же болбосо жуукана деп атасак болот. Бул жакта. Здрасте. Как вас дела? Анан кийимдерди баягы жүйүп турбайбы бул жерде? Кир кийимдер мисалы ар бир өзүнүн подписанный такталган маркировка деп коебузмун. Маркировка. Ар бирөөнүкү мисалы аял кишинин шыңдары же кимоналары. Анан ар бирөө мисалы сиздер көргөндөй эле бул жакта ар бир кызматкерибиздин өзүнүн аттары бар. Аттары аты жөнү жазылат. Ар бирөөнүн өзүнүн кийими өзүнүн ордуна турат. Адейди, Куба дейт, Тайда, Гера, Роза. Кантип алмаштырып кетпейсиздер? Анткени бул жакта бизде көптөгөн адистер иштейт. Ошол ар бирөөнү тактап туруп, ордоруна салып, бүтүктөп, ордоруна салып коюнат. Ар бир мисалы ислам кызматкерибиздин экиден формасы бол. Бул эс алуу күнү болуп аткандыгына байланыштуу эки формасы тең турат. Мисалы Айдарды алалы, ал бүгүн иштеп жатат, ошондой эле мунун бир эле формасы турат. Бул жерде запасной туруп турат экен да, ар дайым, Туугандар, ушундай башка кухняларга биз жана кухняларда көрсөтөбүз го. Караңыздарчы, бул жердечи жада калса ушул прачечныйда дагы маркировка турат, туугандар. Анан бул маркировканы да айтып атам. Бул жагын карабайсыздар, достор. Ар бирөөнүн аттары, ар бир адамдын кийимдери ушул жерде экен да. Карасаңыздар. Биз болсо тегил кухняга киргенде жанагы салаттарга маркировка коюп коюлат дейбиз го. Туугандар, бул жерде кийимдерге маркировка коюп атышат. Туугандар, ушинтип билесиздер го, жана эң жакшы көргөн жери мен эң жакшы көргөн жерим ушул съемкаларда жүргөндө халат бакила чечип кийип, анан цехке киргенибиз эң жакшы да.
башка дагы ушундай фабрикаларга, негизи эле өндүрүштөргө сиздерге үлгү боло турган нерсе да булчу. Ар дайым ушинтип чепчек халат, бахила кийиш керек. Азыр да маска да кийип жүрүшөт, ичиндегилер, Киебиз, каспайт. Түшүбүз керек, акеле болуп тамак аш өндүрүшчү жай ал жакка. Таттуулар жазыла турган, тем более. Мынакей достор, халат, бахила, чепчик, маскадан бери кийдик. Эми бул жагына цехке киребиз. Оператор баланы биринчи кое берели, сиз кириңиз. Анан бул жерге өткөндөн кийин эле айтып беребиз биздин көрүүчүлөргө. Сиздер билгендей эле биз киргенден кийин Бул жерде иштеген адамдар киришти. киргенден кийин биринчи эле биздин талаптар бул жакта кол жуушубуз керек. Колду бул жакта да сиздер көргөндөй эле кол жуучу талаптары бар. Бизге карасаңыздар, көрсөңүздөр болот. Кантип жуушту, кандай? Бул жерди тартып койчу, бул жерден баягы немеси бар экен да. Билесиздер го, техника техника безопасности деп айткан. Бул колду жуй турган нерсе да. Достор, бул жерден жумушчулар кирет. Киргенден кийин ушинтип ар бир жана ISO, HAS деп атпайбы? Ошондон ар бири өткөндүктөн бул жерден колду ушинтип жууп туруп, андан кийин гана ушул кондитердик үйүнө кире алат да. Бул жерде дагы антисептик дагы бар экен. И полотенцолор илинген. Бул жерде уборка экен, уборканын таблосу. Ошол талап менен тазаланып турат. Ар бир күндүккө, мисалы бул жакты карасаңыздар, сааты менен жазылуу да. Кайсыл малды, кайсыл жакты тазаланат. Анан биздин кызматкерлерибиз өзүнүн талаптарын аткарып, ар бирөө кол коюп, жазалган тууралуу маалымат берип турушат. Сиздер көргөндөй эле биздин өндүрүүчү жайга киргенден кийин оң тарабыбыз бул жакта ысык цех деп айтылат. Бул жакта болгон биздин упаковкаланат да өзүнүн стандарттары боюнча. Ар бирөө. Канча убакыттан бери иштейсиздер бул? 7 жыл болду. 7 жылбы? 7 жылдан бери иштейсиздер. Жакшы. Кандай анан бул? Жакшы, таза, аябай дамдуу продукцияларды өзүм чыгарам. Ушундай эми. Сиз атыңыз ким? Индира. Индира эжеке өзү айтып атат туугандар, көрүүчүлөр сиздерге таттууларды дамды дейт, Ооба, дамдуу аябай. Сону келип алыңыздар. Рахмат. Анан эң биринчи мен көзүм түшкөн эле достор, бүт бардыгытын мындай нержавейка экен да. Мен айтам го, бүт жактан чыгып карасаңыздар, полный нержавейка, бул жер самоцет. Аз барабыз сизге да. Ошол туугандар. Бул жери пекарнядан кийин бул жагыңыздар кайсыл жерде болот? Цехтин эле дагы бир жери да. Бул жакта мисалы самоцеттар. Мисалы бул жакта турецкий пахлава чыгып жатпайбы? Бул жакта ореховый печенье деп чыгат да. Ореховый печенье? Бул ошондо таттуу. Начинкасы Таттуу азыктар, бул? Таттуу азыктар да. Бери көрсөтсөң, келсең тартсаң. Достор, мен муну тигил неме деп атпаймынбы? Фарш деп ойлодуңузбу? Фаршка окшош келет. Биздики бул жакта ореховый печенье жазылат дегенге байланыштуу, булар ореховый начинка болот. Бул өзүнүн граммы менен, өзүнүн стандарты боюнча, өзүнүн рецептурасы боюнча талапталып тартылат да. Эжекен тартсың. Сиздер көргөндөй эле бул жакта бул идиштин баары, бул столдун баары сиз айткандай эле нержавейка, бул талаптар аткарылууда. Андан сырткары бизде бул жактан сиздер көргөндөй эле чогултат дагы. Анан оролгондон кийин экинчи этапка өтөт. Бул экинчи столубузга бул жакта мындай сиз көргөндөй эле мындай орточо тоголокторду мынтип чоңойтуп, узартып, рулетке байланыштуу кылып, анан кесет. Кескени да стандарт боюнча, рецептура боюнча кесилет. Ар бир кесүүдөн 8 штуктан чыгыш керек. Ошол маалда рецептура боюнча жана весине да туура келет да. Анан келип тияктан кесип туруп, анан бул жерден андан кийин бул жакта майланат. Таза тегиз бышсын деп бул жакта жумуртка менен майланат. Понял. Тетиңдей окуп аткан да, аягындагысычы. Достор, келсек, ким азыр оператор балабыз сиздерге көрсөтүп коет. Баягы жана упаковканын ичиндегини көргөнүңүздөрбү? Ошол ушинтип жазылат экен да, достор. Мен жаңы эле кирип келип туруп ойлоп атпаймынбы, жанагындай пирожки жазала турганга окшош кетет экен да. Ушунча этап менен өтөт экен. Ошондо тигил жактан элестетиңиздер, канча деген эмгек. Бул жерден ошондо
тиги камыр кайсыл жактан жуулат? Камыр да ошол жактан жасалат. ушул. Сиздер көргөн эле ысык цехте миксерлер турбады, ошол жактан камырыбыз даярдалынат дагы, анан заморозкага кетет. Ал тоңуш керек бир аз. Ошондо өзүнүн баягы стандартына келет, рецептурасы боюнча ошол туура болот. Көптөгөн этаптардан өтөт. Абдан көп этаптарды өтөт. Тигил жактан узартып, анан кесип, анан майлап, анан печкага кирип чыгарылып, андан кийин печкадан муздаш керек. анан муздап упаковкаланып, анан магазинге барып кеткенде, кардарлардын колуна. Достор, бул цехтен чыктык. Горячий цех, ысык цех, жана элеке сиздерге көрсөттүм кантип жазылып аткан. Бул жагыңызда кайсыл болуп калат ошого? Бул жакта Муздайт экенде, бул жакта да биз сакталуучу жай деп коет. Бисквит сакталуучу жайлар деп. бисквиттер. Мисалы, жанагы ысык цехтен жанагы сиз көргөндөй эле печеньялар дагы эмес, көптөгөн нерсе чыгат. Мисалы бисквит, мисалы ошондой эле трубочкалар чыгат. Бул жакка келет, жанагыдай эле сиз көргөндөй ар бир этаптан өтүп туруп гана муздаганы келет. Бул жакта сакталат. Анан бул жакта сакталгандан кийин, убагы келгенден кийин тигил жакта крем отдел деген бар. Ошол жактагы крем даяр болгондон трубочкалар ар жакка кетет дагы. Анан трубочкаларды крем кошуп уже упаковкага даярдашат. Бул тортордуу болуп кеткенде, Бул жакта бисквиттер. Мына сиздер айта кеткенде эле кечиресиздер, көрсөтө кетейин, бул жакта ар бирөөндө маркировка бар. Анткени бул таттуу тамак азыгы болгондуктан бул көп да сакталбайт. Ошону да билип. Тартып койсоң, ар бирөөндө ушинтип маркировка бар экен достор. Бул жакта дагы, бул жакта ар бирөөндө. Мына сиз көргөндөй, мисалы бул заварнойдо деле маркировка бар да. Негизи маркировкадан сөз жок. Маркировка. Тазалыктан да сөз жок экен. Негизи не сахар долдооруна туугандар, бир гана тазалык, тазалык эң биринчиси. Анткени биздин элибиздин ден соолугу бул кымбат турат да. Бул жарыңыздар? Бул жакта биздики оборудование Мойка экен да? Мойка экен. Ооба, жуучу жай. Бул жакта болгон биз эмнени колдонобуз, ошонун баардыгы ушул жактан жуулат. Ар бирөөнүн өзлөрүнүн сиздер көргөндөй эле жуучу колдонуучу азыктары бар. Бул жакта ар бир идишке ар кандай азыктар колдонулат. Туугандар, мен билесиздер го, жанагы ар бир кухня ушундай заводдорго киргенде эң биринчи очередь ушул мойкасына көңүл бурам. Негизи эле ушул жуй турган энжекелерге ошол эң биринчи очередь ошол эмне үчүн мойка? Анткени ушул жерден таза идиш аяк чыгат дейм да. Таза нерсе ушул жерден чыгат. Ошондуктан мойканын өзү да таптаза болуп жылтырап турат. Андан ары өткөндө эле сол тарапта бизде бул жакта бөлмө, декор бөлмөсү деп аталат. Бул жакта мисалы сиздер Декорду билем, сүрөтчүлөрдүн? Жок, декор деген ал бул эмеспи? шоколадтар, колдонуучу ар кандай кооздоочу азыктар да. Мисал келтиргенде мындай Ал игрушкаларды, оюнчуктарды сиздер дизайн эткенсиздер да? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Иштеп атасыздар? Мын дизайн эткенсиз да? Ана маркировка ар бирөөнүн обязательно. Асты жагында Сиздер форманы кантип чыгарасыздарбы? Форманы атайын эмелер бар, формалар. Өзүнүн формалары бар да? Цветтердин бар. Ушундай формалар чыгат. Азыр эмнени жазып атасыздар? Азыр красный картин эмес. Декорлор. Дизайн этебиз, анталы бар. Мондай болуп калат экендер. Мынакей. Жакшы, жакшы. айта кетчү нерсе маркировка бардык жерибизде бар, көрүп атасыздар. Бардыгы мынакей да? Артыбыздарда да декорлор даяр, ошол жактын бардыгы. Мынчалык көп маркировка көргөн эмесмин, туугандар. Мен андай болбосо биздики таттуу тамак ашап анан десем. Тем более 72 саат эле сакталса, анан ар бирөөнө маркировка тагылат да. Туугандар, ушундай бир дагы ушундай бир заводду көрбөк болсоң, ушунча көп маркировкасы барчы. Мында да бар экен маркировка. Карасаңыздар достор. Бул жагында да. Жакшы, эң биринчи очередь ошол да, туугандар. Не сахар долбоорун көрүүчүлөр бардыгыңыздар эле билсеңиздер керек. Баягы мен эмне үчүн кечке маркировка дей берем, анткени ошол жазалган, ошол чыккан тамак ашты кайсы канча саат мурун чыкты, кайсы убакытта чыкты, ошону баягы изилдеп аягына чейин таап алсаң болот да. Мисалы көптөгөн биз предприятияларда жүрөбүз, ошондой да.
Анан ошол белек кондитердик үйү эң биринчи ирет маркировканы абдан жакшы карашат экен да. Анан бул жериңиздер Биз өтүп кетиптирбиз, ооба сизге бул да биздики деген крем жасалуучу бөлмө. Бардык торторубузда, бардык жанагы айта кеткендей эле мелочечный продукциябыздын бардыгына ушул жактан крем жасалат. Мисалы келтиргенде торттор, болгон трубочки, заварный болгон бизде кандай продукция чыкса ушул жактан жасалат. Кремдерге кандай жакта крем жанагы кремдер ошентип аралашат экен. Тууганда тартсак, көрсөтсөң Бул жакта крем жасалганына байланыштуу биздин бөлмөдө мындай температура турат да, текшергичсиз. Бул жакта сиз көргөндөй эле музагырапы стандарттан ашпаш керек да. Анткени сиз билгендей эле кремден бул сүт азыгынан жасалат да, сүт азыгыбыз биздики баткызылат. Ошого байланыштуу ушуну жасап атканда дагы биз температурный режимди да сакташыбыз керек да. Андан ары сиздер өткөндө бул жак барка бөлмөсү болуп калат, кайнатылган бөлмө. Бул жазалуучу бөлмө. Бул жакта биздин сироптор жасалат. Мисалы кээ бир сиропты өзүңүздөр жасайт экенсиздер да? Бүт баардыгын, сироптор, мисалы медовый торттун баягы коржторуна жасалчу бул жакта жасалат да. Ушул жерден кайнатып, туз эккенсиздер да? Ушул жерден кайнатылат. Жана ошондой эле бизде деген сиздер көргөндөй эле жөн гана торттагы эмес, мелкоштучный продукцияда эмес, бизде деген пирогтор жасалат да. Ошол пирогтун мисалы келтиргенде алма пирогуна бул жактан алмалар ушул жактан бышырылат да. Кайнатылып ушул бул алма деген жөн гана бышырылбайт, бул тех картасы менен жазылат, рецептурасына дал келиш керек. Анан баягы мен айта кеткен эле стандартка жооп берип, бардык шарттар каралып гана жасалат да. Бериңиздер. Андан ары сиздер көргөндөй эле бул жак биздики торт чогултуучу жай дейт да. Бул болгон ушул эки стол торт чогултуучу жай деп аталат. Бул жакта азыркы этапта бизде птичье молоко деген тортубуз бар. Ошол птичье молоко деген тортубуз ал деген суфле катары жасалат. Суфлени биздики баягы берки торттогу чогултуп коюу эмес да, бул кичине оорураак процесс да. Ошого байланыштуу мындай сиздер көргөн эле коржторубуз өздөрү стандарт боюнча кесилет. Стандарт боюнча весине дал келиштирип куюлат. Анан бул суфленин бардыгы тоңдурууга кетет. Бул готовый даяр биздин кесилген коржторубуз болот. Башка торттторго мисал келтиргенде бул жакты көрсөңүздөр Поэтапно көрсөткөндө достор, жаңы эле сиздерге көрсөтүп белек, тигил жакта турганда ушул эмне деп айтылат бул? Коржтор. Корж жаңы эле тигил жакта муздатылып ошо бисквиттер турбадыбы, анан келип туруп бул жерде кесилип, анан ошентип жаңы элекей биз көрсөтүп берген кремди ошентип сыйпашат экен да. Анан жана магазиндерде көрөсүздөргү, торттор турганда ошентип жазалат экен туугандар. Сиздерге баягы поэтапно көрсөтүп берип атам да. Анан бул жерден здрасте. Кесип атасыздарбы, да? Да, нарезки. Обязательно. Бул жакта медовый торттон медовый пирожнолор жасалып атат, ошону кесип жатышат да. Азыр бизде деген айта кеткен эле биздики азыктарыбыз абдан көп. Бизде медовый пирожное деген да бар. Медовый коржтан медовый торт эле жасалат, бирок пирожный болгондугуна байланыштуу туура стандарт боюнча кесилиш керек да. Сиздер көргөндөй эле кийинки бул биздин столубуз, бул жак деген биздин Кооз айткенде, бул жерде оформление кылып турбайбы, Кооз жана сиздер декордон көрдүңүздөр эле го, ошол жакта фигуралык бента торттторго кетет. Жана туулган күн. Ар бир кардар бизге өздөрү каалагандай тортту операторлорго берет. Алар ушундай заявканы бул жакка жөнөтүшөт. Бул жактан ар бирөө өз колдору менен тартып чыгышат да. Жакыныраак тартпочу, аябай сонун экен бул, Келсең? Ким? Буларды карасаңыздар, достор. Аябай сонун экен, миниатюрный мындай. Удобный экен да баягы. Подарок кылып мынтип алып барып берсе сонун экен да. Ооба. Кичинекей алып. Жакшы. Анан бул жерден торттор кайсыл жактан баштап неметет? Оформление болуп, даярдалып жанагы
магазинге бара турган торттор. Мисалы бул жакта сиздер көргөн эле даярдалынган уже упаковкаланган торттор биздики морозильный камерага кетет, муздаткыч камерасына кетет. Муздаткыч камерасы. Упаковка бул жерде болот экен да? Ооба, упаковка бул жерден. Мисалы мен могу бенто тортторду айта кетсем, упаковка бул жерден болот, андан эле муздаткыч камерага кетет. Мөөнөтүчү кайсыл жактан коюлат? Мөөнөтү маркировкада жазылып, мисалы этикеткада жазылып маркировка. Сразу эле? Ооба, ар бирөөнө мына мисалы Наполеон тортун сиздер көрсөңүздөр 72 саат сакталат. 72 саат. 72 саат. Качан чыкты эле? Чыккан мисалы биз маркировка коебуз, ар бирөө холодильникке кеткен сайын ошол жакта маркировка болот. Ошол жактан, Ошол жакта маркировка болот. Бул жерден холодильник тамбур дейби, ошол да холодильник деген. Морозильник, то есть. Мындай демелерге салынат экен коробкаларга. Бренд коробкаларыбыз бар, ошол жактан ар бирөө салынып туруп, бул жакка морозильный муздаткыч камерабызга өтөт да. Бул жактан уже продукциябыз сакталат. Бул жакта температура минус албайм, минус 20, минус 18 Ачсак болот? Ачсак болот. Мен суу экен. Суу экен, Абдан. Суу экен, достор. Суу экен, бул жерди көрсөтүп коелучу. Карачы болуп турат экен да торттор. Мынакей мөөнөтү, туугандар. Бул жеринде уже мөөнөтү менен бардыгы жасалганып, анан ушул жерде полный готовый уже магазинге бара турган торттор экен да. Бул жактан чыгып туруп, машиналарга салынып, анан машинадан дүкөндөргө барып, анан дүкөндөн ары көздөй өзүңүздөрдүн дасторконуңузда тартылат экен. Достор, анан чыгып баратып, бул жерден маршруткаларды көрүп калдык. Ушулар менен баягы региондордун баардыгына таратышат экен да. Ошондо Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, бул жагы кандай ашат? Ош, Жалал-Абад, мындай экен, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Токмок, Чолпон Ата бүт баардыгына ушул машиналар жеткирип барат экен да. Карасаңыздар кандай таптаза, жалтырап сонун болуп турат да. Башка дагы ушундай фабрикаларга деги эле ишкерлерге сиздерге үлгү да. Ушундай достор, сиздерге Белек кондитерлик фабрикасын чалдырып бердик. Кандай акыбалда жана кандай талаптарга жараша сиздерге таттууларды жасап берет экендигин. Баягыдай эле туугандар, өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Сиздер менен Умар Даданов, Сахар берүүсү ата мекендик өндүрүштү колдойлу.